Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгүн көпчүлүктүн суранышы менен Jeepers Creepers аттуу тасманын 3-чү бөлүгүн көрөлү. Андыктан көңүлүңүздү тасмага коюп көрүүгө катуу даярданып, уюлдук аппаратыңыздын кубаттуулугун толтуруп олтуруп калган болсоңуз баштай берели. Урматтуу достор, эгер сиз бизди кыйынмын деп баардыгына жар салып, куралдуу күчтөр боюнча дүйнөдөгү эң алдыңкы өлкөлөрдүн биримин деп, бирок жанындагы кичинекей эле өлкөнү жеңе албай жаткан Россиянын борбор шаары Москвадан көрүп жаткан болсоңуз, сизге бул маалыматты айта кетели. Азыр кошуна өлкөбүз тышкы саясатын эмес, ички саясатын деле толук жөнгө келтире албай жаткан учуру сыяктуу. Андыктан мындай учурда бизден барган жердештерибиз документтериңиздерге так болуңуздар. Кимге коңгуроо кылып, кандай кылып жасатам десеңиз, маалыматыбызды аягына чейин угуп, калем дептериңизди ырастап, байланыш сандарын жазып алыңыз. +7 977 540 1042. Тасманын башында түн бир убакта бир адам чоң бычагын көтөрүп алып качып келе жаткандыгын көрөбүз. Бир кезде анын артынан жылдызча учуп келип, бирок ал адамдын артына тийбей калып, качып бара жаткан адам жолго чыгып эле келе жаткан унааны токтотконго аракет кыла баштайт. Ошол мезгилде эле анын артынан Крипер келип асманга көтөрүп кетти. Анда унаадагы адам эч нерсени түшүнбөй калып, көргөн көзүнө ишенбей, асманды карап туруп калса эле жанагы адамдын бычагы келип түшөт. Андан соң ал адамдын колу дагы үзүлүп түштү. Биз мындан соң кадр алмашып тасманын 1-чи бөлүгүнөн кийинки окуяларды көрө баштайбыз. Крипер Дэрини тартип сакчылардын кеңсесинен урдап кеткенден кийин ал жерде унаасы калып калып, унаасынын ичин ачса, ал жерде чүпүрөккө оролгон өлүк денелер аябай көп экен. Бул нерсеге күбө болгондор катуу коркушуп, эмне кыларын билбей, бир кезде эле жанагы унаадан темир торлор чыгып артын жаап калат. Анда сержант Дэвис чини келип бул унааны көзүмө көргөзбөй чоготкула деп буйругун берип, атайын айып пулга түшкөн унаа токтотуучу жайга алып кеткиле деп айтат. Бир кезде ал жерге тартип сакчылардын башчысы Дэн келип унааны көрүп эле эмне кылышын билбей туруп калат. Көрсө ал бул унааны тааныйт экен. Анткени буга чейин 23 жыл мурда дагы Крипердин окуяларына күбө болуптур. Бир кезде эле жанагы унаанын артынан зымга байланган бычак учуп чыгат. Көрсө Крипер бул унааны өзүнө ылайыкташтырып баргандай куралдарды орнотуп, унаанын сыртын бекемдеп такыр эле ок өтпөс кылып коюптур. Ошенди бир кезде унааны жүктүп алып эле айып унаа токтоочу жайга алып жөнөшүп, бул нерсе Дэнге айтылбай жасалгандыктан Дэн дароо эле ызы чууга түшүп алардын артынан жөнөп кетет. Айткандай эле унаа бара жаткан жерден ал жерге Крипер келип конгондугун көрөбүз. Ал өз унаасы байланып турган зымды дароо эле кесе чаап, аны алып бара жаткандар чыгып эле көргөн көздөрүнө ишенбей аңырайып эле туруп калышты. Бир кезде эле Крипердин унаасы кайрадан бурулуп келип аларга жакын келген кезде токтоп, Крипер өзү асмандан учуп түшүп ал жердеги адамды алып кетип калат. Бул нерсенин бардыгын көрүп турган тартип сакчысы эмне кылышын билбей кыймылдай албай эле олтуруп калды. Бул убакта унаада келе жаткан Дэн Дэвиске Крипер жөнүндө айтып берип, мен бул жандыкты 23 жыл мурун бетме-бет көргөнмүн. Бул неме өзүнө тандаган адамдарды жок кылмайынча эч токтобойт. Биз аны сөзсүз жок кылышыбыз керек деп өзүнө максат коет. Анын кайда барганын бир гана учурдан билсек болот. Жандык кайда барса артынан каргалар дагы ээрчип жүрөт экен деп айтат. Биз мындан соң Лейнен деген улгайып калган аялды көрөбүз. Бир кезде алыстан анын көзүнө баласынын элеси көрүнүп, ал кийимдери жыртылган абалда апасы менен сүйлөшө баштайт. Бул баланын аты Кенни Брендан болчу. Ал тасманын башында унаасы менен келе жатып, жанагы Крипер адамды асманга көтөрүп кеткенине күбө болгон бала эле. Көрсө ал окуя 23 жыл мурда болуп, Кенни дагы ал жерде өлүп, ар дайым апасынын көзүнө көрүнүп, Крипер бул жака дагы келет деп эле эскерте берчү. Анан дагы апасын сен бул жерден кет десе, апасы такыр эле кетпей, сен өзүңдү аябасаң дагы небереңди аяп койбойсуңбу деп эле Эдисон жөнүндө айтат. Көрсө бул Лейнан Эдисон деген небереси менен биргеликте жашачу. Бирок алар акыркы күндөрү аябай кыйналып, Эдисон атына чөп алайын десе дагы акчасы жетпей, чоң энеси болсо көзүнө көрүнүп жаткан нерселерди айтса, Эдисон ага такыр эле ишенбей коет. Бул убакта Дэн адамдарды чогултуп Криперди өлтүрүүгө киришип, ал жерге Майкл деген бала үстүнө атайын курал орнотулган унаасы менен келет. Көрсө бул Майклдын атасындагы Крипер анын көзүнчө эле өлтүрүп кетиптир. Ошондуктан атайын куралдарды ырастап Криперди өлтүрүүнү максат кылып жүргөн болот. Анда Дэн Майкл менен биргеликте Дэвисти дагы өздөрүнө кошконго аракет кылып, канаттуу жандыкты өлтүрүүнү мерчемдей баштайт. Бул убакта Эдисон унаасын айдап алып курбусунун үйүнө келгендегин көрөбүз. Көрсө ал чөп сатып алганга акчасы жок болгондуктан курбусунан чөп алып турайын деп, бирок алардын дагы үйүндө чөп жок экендигин түшүнүп, Бадди деген досуна кетти. Биз мындан соң шайтан арабаларды минген 4 баланын ойноп жүргөндөгүн көрөбүз. Алар токойдо бара жатып эле бир жерде токтоп калып, ээси жок унааны көрүшүп, бири-бирин тамашалап, бул так эле жанагы уламыштагы унаада экен. Менин угушум боюнча 23 жыл мурда ушундай унаа менен бир чырткыч чыгып, адамдарды жеп кайрадан жоголуп кеткен. Бул окуяны Jeepers Creepers деп атап коюшчу десе, буну кээ бири угуп такыр ишенбей, бул сөздөр болгону жомок деп жанагы унаага тийише башташат. Анын терезесинен карап эчтекени көрө алышпай, кээ бири унаага заара кылганга жетишип, арасынан бирөөсү аракет кылып жатып артын ачып алат. Боже.
Муну көргөн балдар жүрөктөрү түшүп качып бара жаткан кезде унаанын артынан жанагы шиш бычагы чыгып, атылып барып эле балдардын биринин бутуна сайылат. Биз бул убакта кайрадан эле чөпкө бара жаткан Эдисонду көрөбүз. Ал Баддинин үй бүлөсү чөп саткан жерге барып, бирок ал жерден дагы насыяга чөп ала албай коюп, муну байкаган Бадди Эдисонго өзүнүн акчасына чөп алып берет. Бул убакта балдар жанагы бутуна бычак сайылган досун куткарганга аракет кылышып, аны ордунан тургузуп бычакты бутунан сууруй башташат. Ошол убакта эле бычакка сайылган зым тартыла баштады. Анда балдар эмне кылышын билбей арасынан жанагы унаага заара кылып койгон бала качып кетип, досторун таштап коюп эле шайтан арабасына олтуруп алып кетип калды. Бир кезде эле ал жерге канатын жайып тозоктон чыккан жарганат жетип келет. Бутуна бычак сайылган бала ордунан жылалбай туруп калса, берки экөө качып жөнөп, Криппер унаасынан найзасын алат дагы бир ок менен 2 коюн атты дегендей эле жанагы 2 баланы бир заматта өлтүрүп салды. Кайрадан эле кадр алмашып Бадди Эдисонго өзү алып берген чөптү алып келип берип, биз ушул жерде кыз менен бала бири-бирин жакшы көргөндүгүн түшүнүп калабыз. Бул убакта Эдисондун чоң энеси аларды таң калтырып күрөк талып алып эле бир жерде каза баштайт. Анда Бадди Эдисонго жүр мени менен айланып кел десе, Эдисон макулдугун берип, жерде казып жаткан Леннондун көзүндө баласынын элеси дагы бир жолу көрүнөт. Көрсө Леннон баласынын эмне болуп өлгөндүгү тууралуу билбейт экен. Ал болгону баласынын элеси көрүнө бергендиктен анын өлүмүнүн себебин изилдеп жатыптыр. Гейлен жанагы жерде казып жатып эле ал жерден чүпүрөк оролгон бир нерсени таап алды. Бул убакта шайтан арабачандарды жок кылган Криппер унаасына олтурайын деп ал жерден Заранын жытын байкап, буга чейин качып кеткен баланын артынан эле коолап жөнөйт. Гейлен жанагы казып алган чүпүрөктүн ичин ачкан кезде ал Криппердин колу экендигин түшүнөбүз. Кесилип турган кол бир кезде эле Гейленди кармап аны такыр эле кое бербей, бийиктетип эле аялды ордунан көтөрө баштайт. Бул убакта Бадди Эдисонду салып алып дагы бир башка үйгө барышат. Көрсө Бадди буйрутма боюнча кардардын үйүнө жүк жеткирмек экен. Алар барса үйдө эч ким көрүнбөй, үйдүн эси унаанын астына жатып бекинип алыптыр. Ал Баддиге бул жерден эртерээк кеткин дагы тартип сакчыларды чакырып келгениң, мен бир нерсенин учуп жүргөнүн көрдүм, бирок эмненин учуп жүргөнүн өзүм деле түшүнбөй калдым. Ал адамдарымдын бирөөсүн алып кетти деп коркуп айтып берип, муну уккан Бадди унаасына түшүп эле качууга аракеттене баштайт. Бир кезде эле тозоктон чыккан жарганат жана ал жерде пайда болуп каармандарыбызды жыттай баштап, Эдисон жагып калды Вайтор ошол тарапка өтөт. Анда Криппер унаанын терезесин сындырат да аны капталга жыгытып эле кызды уурдаган бойдон кетип калды. Биз бул убакта тартип сакчылар Гейлендин үйүнө келгендигин көрөбүз. Көрсө Дендин айтымында 23 жыл мурда Гейлен дагы баласын жоготкондон кийин Дендин катарына кошулуп Крипперди издөө менен алек болуптур. Ошондуктан Ден Гейленга Криппер дагы бир жолу пайда болду деп айтайын деп келсе, бул убакта колун тагып алган Гейлен мен буга чейин эле бардыгын билем деп айтат. Анан дагы ал жанагы Криппердин кесилген колу жөнүндө окуяны айтып бере баштайт. Көрсө тасманын башында анын баласы Кенни жолдо келе жатканда кесилип түшкөн кол ошол учуп кеткен Криппердин колу экен эле. Анда Кенни аны өзү менен ала келип малканасына киргизип койсо, аттары чочуп качып, Кенни башка айласы жок жанагы колду аткылап туруп көмүп салыптыр. Анан да Гейлен мен бул колду кармап Криппер ким экендигин жана кайдан чыккандыгын түшүндүм. Аны өлтүрүш үчүн анын ким экендигин жана кайдан чыккандыгын түшүнүш керек экен деп айтат. Муну уккан Дэвистин жини келип Ден менен урушуп, каяктагы жомокторду айтып эле менин жаман башымды ооруттуңар. Эми анын колундагы кармашыбыз керекпи? Өзүң кааласаң кармай бер деп эле кызы чуу салат. Бул убакта ал жерге башка тартип сакчылар жана Майкл дагы келип калды эле. Бул убакта Криппер унаасында бара жаткан кезде ал кармап алган адамдардын бирөөсү тирүү экендигин көрөбүз. Көрсө ал Эдисонду тирүү эле чүпүрөккө уруп салып алып, бир кезде жанагы бутуна бычак сайылган Кирктин дагы ойгонгондугун көрөбүз. Анда унаадагылар эптеп байланган жеринен бошонушуп ал жактан чыгуунун жолун издеп, Кирк туура эмес нерсени басып алып ал жактан шиш темир чыгып башына сайылат. Анда жалгыз калган Эдисон чыкканга аракет кылып жатса, ал жерде дөңгүлдөгөн үндүр пайда болуп, каарманыбыз дароо эле чүпүрөгүн башына жамынып жатып алат. Көрсө Криппер дагы бирөөнү өлтүрүп эле ал жерге жетип келип калыптыр. Бул убакта Дэнни жанагы колду кармаганга аракет кылып анын ким экенин билүүнү көздөп, колду кармаар замат эле Гейленге окшоп көзү аңтарылат. Анда жанындагылар аны кол менен бөлүштүрүп, Дэвис колду бир кезде күрөк менен чапкылай баштайт. Бул убакта Криппердин унаасын көргөндөр маалымат берип, каармандарыбыз дароо эле ошол жака жөнөп, Дэн менен Дэвис бир унаага олтуруп анын артынан тез эле жетип барды. Анда Дэвис атканга аракет кылса, октору өзү жака тайып, Криппер унаасын чындап эле өтө бышык кылып жасап алыптыр. Анан дагы унаасынын астынан түшүнүксүз бир нерселер чыгып эле жарыла баштайт. Бир кезде эле Майк мылтык орнотулган унаасы менен Криппер бара жаткан жолдун алдынан чыгат. Ал Криппердин унаасын көрүп таанып аябай жини келип, мен атам үчүн баары бир өчүмдү алам деп, мылтыгын такап аткылай баштап, октордун баардыгы кайрадан өздөрүнө учуп келип, айдоочусу экөө тең ошол жерде өлөт. Ошентип Дэн анын унаасынан качам деп экөө тең кырсыкка учурап, Дэвис бир кезде эсине келсе, Криппер алар тарапка унаасы менен келе жатыптыр. Бир кезде эле Криппер унаасынан түшүп
орус менен көп дос болгонбай туруп айбалтасын алып чыгат. Анда Дэвис аны аткылаганга аракет кылып жатса, алыс эмес жерден Дэн кыйкырып, Криперди өзү жакка чакырып, Майктын унаасынын үстүндөгү мылтык менен атып салууну чечет. Ошентип ал максатына жетип, секирип келе жаткан Криперди аткылай баштап, бирок ал октор Криперге эч кандай зыян бербей, Дэн ошол жерде өлүп калды. Биз бул убакта кайрадан эле Кейленди көрөбүз. Ал Крипер кандай болбосун эрте өлгөч мен жака келет деп мылтыгын кармалып эле даярдан олтурган. Бир кезде ал жерге Бадди келип, Кейленга небереси Эдисонду уурдап кеткендигин айтат. Бул убакта Крипер унаасында тирүү жаткан Эдисонду өлтүрүүгө аракет кылып, буга чейин Кирктин башына сайылган темир өзүнүн башына сайылып калат. Анда Эдисон убакыттан пайдаланып унаасынан түшүп алып качып жөнөп, Крипердин башына темир сайылып көзү агып түшүп калгандыктан анча жакшы кыймылдай албай калды. Ал биринчи эле сөөктөн жасалган жылдызчасын ыргытып, анысы тийбей калып, андан соң найзасы дагы тийбей жанынан өтүп кетет. Анда жанагы эле айбалтасын алып алып Эдисондун артынан куулап бара жатып, бир кезде жолдо келе жаткан унаа Криперди сүзүп кетет. Бирок Крипер бул жолу деле өлбөй калып, унаанын ээсин дароо жок кылып, бул убакта жолдо качып бара жаткан Эдисонду чоң энеси менен Бадди таап алат. Бул окуялардан кийин арадан 1-2 күн өтсө дагы Крипердин такыр эле кабар чыкпай калды. Бул убакта жигит кызга айланган каармандарыбыздын коштошуп жаткандыгын көрөбүз. Анда Бадди автобуска олтуруп алып баскетбол боюнча мелдешке кетет. Көрсө тасманын 2-бөлүгүндөгү окуя эми башталат экен. Ошентип бул окуялардан 23 жыл өткөндөн кийин биз тасманын эң биринчи бөлүгүндөгү Дерринин эжеси Тришти көрөбүз. Ал дагы Крипердин чыгышын күтүп аны өлтүрүүгө даярданып жүргөн эле. Достор, ушундай мүнөттөр менен тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып оюңуздарды калтыра кетиңиздер. Анан дагы бизге катталууну унутпайсыздар деген үмүттөбүз.